Жашылык шайыр шаттанған, алысқа сапар аттанған. Жагымдуулар ар бир күйөрмандын көңүлүн көтөрдү. Анткени легендарлуу ырчы Казак Республикасынын эл артиси Роза Арынбаеванын күйөрмандары талас жергесинде абдан көп экендиги көрүнүп турду. Узакка созулган кол чабуулар, жогорку деңгээлдеги концерт бул кечти шаңга бөлөдү. Мен үшін концерт абдан жақсы oldu дейм. Себеби биринчиден бул Роза Арынбаева деген казактын атакты ырчысы, экинчиден бул менин жердешим. Розанын жанында туруп, жеримди де эстеп кеттим да. Концерт абдан жақсы өттү, элдин маанайы көтөрүлүп, негизи қазір халықтың бір деңгейі жақсы болып келатыр да, ушундай мадани иштерге көбүрөөк катышып, бұл біз үшін бір мындай духумузду көтөрүп, жақсы бір эс алып, билмейм, мен азыр сөзбен жеткире албай атам да өзүмдүн кубанычымды. Негизи бул күнкү концертке келген көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү улуу мондун өкүлдөрү болду. Алар биринчи рет талас жергесине келген коңшу өлкөнүн таланттуу эл артисинин ар бир ырын сүйүп уккан күйөрмандары. Роза Арынбаеванын жеке концертине конок катары Кыргыз Республикасынын эл артиси Динара Акулова, эстрада ырчы Калыс Жакыповдор келишкен. Маданият министринин талабы менен ар бир фонограммасы аткарылган чыгарма көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Жогорку деңгээлде болуп атат десек болот. Себеби ошол мамлекетибизде жарлык чыккан бардык концерттер любой жерде ырдаганда жандуу үн менен ырдаш керек деген. Бул концерттагы бардыгы 100% жандуу болуп жатат. Анан ошол сүйүндүрүп атат бизде дагычы буюрса. Уюштурулган концерттин соңунда облус башчысынын орун басары Кыялжан Узакова эки элдин достугун даңазалаган, элдин маанайын көтөргөн жогорку деңгээлдеги концерт болгондугун билдирип, Роза Арынбаевага атайын чакан белегин тапшырды. Кадырлуу биздин коногубуз Роза Кубанычевна, Динара эжеке, биздин жаштар, келечек муундар, баарыңызга бүгүн талас жергесине өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулап, абдан сонун кече өткөрдүк. Сиздерге чоң сыйлоо менен ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Талас жергесинин сүрөтчүсү, художниги Эралиевдин таластын бир жеринен үзүндү тартып, мына атайын сизге тартуулоо үчүн бүгүн алып келип отурабыз. Таластын табигаты. Ооба, таластын табигаты. Таластын таулары. Ооба. Таластын өзені, ағаштары. Керемет. Роза Арынбаеванын концерти талас жергесинде 3 күн өткөрүлөт. Кече бүгүн облустук драма театрда болсо, эртең ушул эле концерт Кара Бура районунда өтөт. Боордош казак калкынын кадырлуу ырчысы Роза Арынбаева талас эли жакшы кабыл алгандыгын, концерт эң сонун маандайда өткөндүгүн белгиледи. Талас қалай қабылдайды, қандай көрермен келет, қандай тыңдарман келет, мен қобалжыдым қатты. Бірақ мынау керемет театр, өзіңіз көріпсіз, қандай әсем театр. Көрермен өте мәдениетті, маданиятты сіздерді. Әндерді өте жақсы тыңдап, бірге ырдап отырды. Мен ұлы жазушы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын бәрін жатқа білем. Сонтан қырғыз халқы ұлы халық деп санаймын. Мен басымды иемін қырғыз халқының алдында. Осындай бақытты күндеріміз көп болсын. Қырғыз қазақ бір туған. Мен бүгін талас жергесіне келгеніме абдан қуаныштамын. Ушу қазақ елінен біз кичинекей кезибизде мектепте окуп жүргөндө көмүр туткан Роза эжекебиз келген экен. Анан ошол концертке конок катары чакырылганбыз. Сахнага чыкканыбыз бул сиздердин алдыңыздарда чоң экзамен. Мындай экзамендерде өтүш үчүн биз көп эмгектенишибиз керек. Канча жылдан бери ошо эмгектенген эмгегибизди баалап, биз алда ушундай дүркүрөтүп кол чабып отурган эл журтума өмүр бою ыраазымын. Сиздер бар үчүн биз барбыз. Чоң рахмат. 3 саатка созулган жандуу концерт келген элди кайдыгер калтырган жок. Талас жергесине ушундай бир чоң нерседе Роза Арынбаева талас жергесине келип атат да. Мунун бардыгы ойлойм биздин өзүбүздүн насибибиз, Эрлан Шукурбековдун өзүнүн маңдайтер таманакы мээнети. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Калмурат Мейманбеков, Мелис Элебесов, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.